11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин баштайт. Студияда мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача маалымат. Каттоодон өткөн 118 депутаттын добушу менен Кыргызстандын премьер-министри болуп Темир Сариев шайланды. Жогорку кеңеш Сариевдин парламентке сунуштаган өкмөт курамын жана программасын колдоду. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин курамына кирген Кубанычбек Нурматовго карата кылмыш ишин жандаткандан улам ал эсеп палатасынын аудитору кызматынан четтетилди. Түштүк Суданда Ан-12 учагы кыйрады. Жарылган учак Тажикстандын Asia Airways жүк ташуучу компаниясында катталып, 1971 жылдан бери армян учкучтары колдонуп жүргөн. Наушылар турасында кененирээк бүгүн каттоодон өткөн 118 депутаттын добушу менен Кыргызстандын премьер-министри болуп Темир Сариев шайланды. Жогорку кеңеш Сариевдин парламентке сунуштаган өкмөт курамын жана программасында колдоду. Анда биринчи вице-премьер-министрдин ордуна Алы Карашевдин кандидатурасы сунушталууда. Карашевдин карамагында аймактарды өнүктүрүү көйгөйлөрү жана чек ара маселелерин чындоодо. Экинчи вице-премьер-министрликке Олег Панкратов, анын карамагына сырттан киргизилген акчалаа каражаттардын экономикасы жана социалдык маселелер боюнча проблемалар. Вице-премьерликке Гүлмира Кудайбердиеванын кандидатурасы коюлду. Өкмөт курамы толук такталгандан кийин өз ишин баштайт. Улуттук коргоо жана коопсуздук комитетинин жетекчилери президенттин квотасы менен сунушталат, деди премьер-министр. Кубанычбек Нурматов кызматынан четтетилди. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин курамына кирген Кубанычбек Нурматовго карата кылмыш ишин жандаткандан улам ал эсеп палатасынын аудитору кызматынан четтетилди. Кубанычбек Нурматов депутат мандатын тандап 2015 жылдын 15 октябрында эле эсептөө палатасынын аудитору кызматынан бошотуу арызын жазган экен. Башкы прокуратура буга чейин Нурматовго жасалма диплом менен аудитордук кызматка дайындалды деп кылмыш ишин козгогон. Жаңы эсеп палатасынын аудиторун Жогорку кеңештеги парламент оппозициясы шайлайт. Кечээ Түштүк Суданда Ан-12 учагы кыйрады. Жарылган учак Тажикстандын Asia Airways жүк ташуучу компаниясында катталып, 1971 жылдан бери армян учкучтары колдонуп жүргөн, дейт Asia Airways компаниясынын жетекчиси Назригулла Хамроев. Акыркы убакытта бул учакты Судандагы Elite Service Limited авиакомпаниясы колдонуп жүргөн. Шаршемби күнү Джуба аэропортунан чыккан Ан-12 Бириккен Улуттар уюмунун билдирүүсү боюнча Жогорку Нилде жайгашкан Палач карамай чыгаруучу шаарга жөнөп бараткан. Жерден 800 метр бийиктикте кандайдыр бир себептерден жарылып, куйроого учурады. Учактын 12 жүргүнчүсү жана 6 кишиден турган экипаж каза болду. Алардын арасында 5 киши армян улутунан, бирөө орус жараны болгон. Жарылгандан кийин жүк ташуучу лайнер дыйкандардын айылына түшкөн. Ал жерде 24 киши каза болду. Жалпысынан кыйроодон каза тапкандардын саны акыркы маалыматтар боюнча 40тан ашты. Түштүк Судан авиация жетекчилиги учактын жарылуусу ашыра жүктөлгөн адамдардын салмагынан же техникалык себептерден улам болгон деп айтышууда. Американын Луизиана штатында маршал аскерлери 6 жаштагы баланы кокустан атып салышкан. Баланын атасы Крис Мала айып пул салган сот чечимине макул болбой, полиция кызматкерлеринен качып бараткан. Артынан кууп бараткан маршалдар качкындын унаасын токтотуп, анын чыгуусун талап кылган. Бирок чыгуунун ордуна Крис артка берип атканда маршалдар автоунаа бала бар экенин билбей ок ата баштады. Кайгылуу кырдаалдан 6 жашар баланын өмүрү кыйылды. Анын атасы башына оор жаракат алып дараканага жеткирилди. Бул окуя тууралуу АКШ полициясы териштирүү иштерин баштады. 11 каналында жаңылыктар өз ишин улантат. Кийинки мүнөттөрдө Москвада Путинге каршы митинг болуп өттү. Орусия Сирияга зениттик ракеталарын жеткирди деп Орусия аскер күчтөрүнүн жетекчиси билдирди. Казакстандын Тараш шаарында кол күрөштүн Азия кубогу мелдеши болуп өттү. Кыргызстандык спортсмендер ар кандай салмактык категорияда 9 медальга ээ болушту. Москвада Путинге каршы митинг болуп өттү. Жыл сайын 4 октябрда өткөрүлө турган Орус маршынын катышуучулары акыркы 10 жылда Украинадагы конфликтиден жана улутчулдардын арасында ой келишпестиктерден улам дээрлик азайып калды. Күбөлөрдүн айтымында өткөн жылдардан айырмаланып 500гө жакын гана киши келди. Бул марштын негизги талабы Путиндин кетүүсү жана Орусия бул Европа деген кыйкырыктар. Түштөн кийин орустар алга деген урандары менен полиция коштоосунда митинг уюштурулган жайга жөнөп кетишти. Эмнеси болбосун, белгилүү Forbes журналында Путин 3 жыл катары менен эң таасирдүү адамдардын рейтингин башкарып, 1-орунда турат. 2-орунду быйыл немис канцлери Ангела Меркель ээледи. Барак Обама 1 орунга түшүп, 3-орунда.
4-нчү орунда Рим папасы, 5-нчи орунду беделдүү башкаруучулардан болуп Кытай президенти Си Цзиньпин ээледи. Орусиядагы 4 киши сунушталган. Сенчин Роснефть компаниясынын жетекчиси, алар Игорь Сенчин, Газпромдун директору Алексей Миллер жана орус миллиардери Алишер Усманов. Рейтингде эң жаш талапкер Марк Цукерберг болду. Ал 31-нчи орунда турат. Айта кетчү нерсе, Facebook'та колдонуучулардын саны суткасына 1 миллиардга жетти. Орусия ислам мамлекетинин экстремисттик күчтөрүнүн коргонуу үчүн Сирияга зениттик ракеталарын жеткирди деп Орусия аскер күчтөрүнүн жетекчиси Виктор Бондарев билдирди. Анын айтымында ар кандай кырдаалдар болуп кетиши мүмкүн. Мисалы, учак уурдалып биздин базаларга көздөп атуусу. Ушундай өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу үчүн зениттик ракеталар Сирияга жеткирилген. Азыр Сирияда жалпысынан 50 учак жана тик учактар бар, дейт Бондарев. Мындан мурун АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд Орусия Сирияга жөө аскерлерин жеткирип, Хама жана Хомс провинцияларында кырдаалды ого бетер курчутуп атат деп күнөөлөгөн. Москва өз кезегинде авиасоккулар ислам мамлекетинин согуш жандарына көздөлүп атканын жана оппозиция күчтөрү менен дагы да кызматташарын билдирди. Орусия бийлиги Сирияда жөө операцияларын жүргүзбөй турганын бир нече жолу эскерткен. Башка жаңылыктардан Жапон окумуштуулары өтө бекем айнектин жаңы түрүн ойлоп чыгышты. Бул жеңил, ичке жана абдан бекем материал алюминий оксидтеринен колдонуп жасалган. Коммерциялык өндүрүшкө ийгиликтүү киргизилгенден кийин бул материалды бардык жерде колдонсо болот. Мисалы, уюлдук телефондун сынбай турган дисплейлеринде же автоунаалардын айнектеринде. Кремний диоксидтин негизинде жасалган жаңы материал айрым металлдардан да бекем болуп, бышыктыгы болоттукуна жакын болуп чыкты. Кыргызстан үчүн жакшы жаңылык. Казакстандын Тараз шаарында кол күрөштөн Азия кубогунун мелдеши болуп өттү. Уюштуруучулардын айтымында кыргызстандык спортсмендер ар кандай салмактык категорияда 2 алтын, күмүш жана 6 коло медалына ээ болуп кайтышты. 90 килограммга чейинки салмакта 2 алтын медалдын ээси Кудретжан Имиров жана Елена Тараторина болду. 2 күмүш жана коло медалды Никита Басинин 2 кол жарышында утту. Каныбек Ормонбаев, Ольга Туркина, Кристина Болдырева, Эрнис Уулу Атай, Рустам Жалиловдор жарышта калган коло медалдарды алып келишти. 7 килограмм салмагында Бактияр Сыдыков оң кол соң колу менен 4-нчү орунду ээледи. Кыргызстан спорту акыркы убакта алдыңкы орундарга жетип келатат, көз тийбесин. Жаңылыктарыбыз мына ушундай болду. Саламатта калыңыздар.